Ey Allah'ın elçisi, düşüme kir. Жақшы ümmet bola alбасам meni kechir. Özümdегі амалы жоқ жалқаулықты о жаратқан жардан беріп өзің кетір. Пайғамбарым эмне дерим туйгандырсың, амалыма балким көңіл бұрғандырсың, сен айтқандай оқи албай намазымды жүргеніме қапа болып тұрғандырсың. Алсыздығым, ақмақтығым ушул менен жақшы ишти бүгін емес ертең дедім, дуа қылам сен дамағы дуа қылчы. О Аллахым, ыйман, амал, илим бергин. Баарыбыздан кетип жатат такыбалык. Азан айса кейде уктук жатып алып, жалкоолуктан тамак жасаш оор келип, жеп жатабыз даяраш сатып алып. Буга дагы тынчсызданып жаткандырсың, үммөтүм деп көп кайгыга баткандырсың, ибадатты кечиктирбей кулдук кыл деп баарыбыздын пайдабызга айткандырсың. Жалкоолуктан биз сезбедик, биз укпадык, аз ибадат кылсак дагы көп уктадык. Аллах айткан өкүм жатса тебеленип, көрүп туруп, ыйман алсыз унчукпадык. Biz alsızbız, keçirekör o жараткан, пайгамбарым эң бир туура дин тараткан, Аллах жалгыз Мухаммед элчи деген менен эмне үчүн мусулмандар көп адашкан. Расулаллах бөлүнбөсүн үммөт деген, башым катты кимдер туура жолдо экен. Эй Аллахтын элчиси түшүмө кир, ушуларды сүйлөшөйүн сени менен. Жаман эмес, жакшыларды жандайын, мен дадашып тозоккуче барбайын, түшкө кирсең Аллаху акбар деп коюп, өзүн өзү жардырганын айтайын. Эмне үчүн баары бирдей мусулман, бири-биринин канын төгүп кутурган, түшкө кирсең ушуларды сурайын, Аллах үчүн кайсы бири утулган? Билем динде зордук жок деп айтканың, арам дедиң киши өлтүрүп жатканын, а бүгүнчү мусулмандар бөлүнүп угуп жатам бирин-бири атканын. Капыр десем, эки жактың мусулман, бөтөн кандай үлгү алат ушундан, тээ өзүңдүн заманыңда адамдар мындай жаман иштен кантип кутулган? Жол көрсөтчү өзүң дагы бир ирет, келбесең да түштөрүмө кирекет, үммөттөрүң бара жатса адашып, бизге деген Каусар суусун ким ичет? Баарынан да кыйналды жетим жесир, жардамым жок, бул үчүн да мени кечир, ушулардын баарын сурап алайынчы. Эй Аллахтын элчиси, түшүмө кир. Жок дегенде жүзүңдү тоюп көрөйүнчү. Эй Аллахтын элчиси, түшүмө кир.